Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештер, мекенчилдер, кандайсыздар, жакшысыздарбы, иштериңиздер жакшыбы? Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, баарыңыздар ушул эфирди бөлүшүп, өз оюңуздар жазып коюңуздар. Алейкум салам, жакшы шүгүр, өзүңүздөр кандайсыздар, жакшысыздарбы? Группаларга, өзүңүздөрдүн баракчаңыздарга бөлүшүп коюңуздар. Бүгүнкү тема кээ бир адамдар, бир азаматтар бийликти басып алды. Бийликти басып албаган адамдар камакта отурушат. Бийликти басып алган адамдар боштондукта жүрөт деп такталбаган жалган бир маалыматтарды айтып, элдин баардыгын башын айлантуу мен алек. Так мен айтып коеюн. Бийликти ким басып алган жана кимдер басып алган эмес деген айлана тегерегинде. Кече Азаттыкта ушундай бир сөз болду. Ал жерде кээ бир азаматтар банкты басып алган, муну басып алган деди дагы. Кайсы бир азаматтар десе, так бир таза жооп бере албай, чулдуруктап калды. Бул жерден Адахан Мадумаровдун саясатта салмагы жок экенин, ар бир сөзү калп менен, каралоо менен кеткенинен кабар берет. Ага бир далил, кайсы бир азамат экенин айтпай, 10 чакты банк деп ушинтип айтты. Азыркы убакытта Садыр Жапаровду колдорунан келишинче социалдык тармактардан, башка тармактардан жаман көргөзүү эмеси, тактикасы жүрүп атат. Бирок Адахан Кимсанбаевич менен анын айлана тегерегинде тролль компаниялары кыргыз элине эмне ишти кылып кыйратып койду. Кымындай да эч нерсе жасаган эмес. Экинчиден, Садыр Жапаров эл үчүн, кумтөр үчүн, кыргыздын байлыгы үчүн отурган. Анын бир натыйжасы калдаган калың эл Садыр Жапаровду президент кылып тандап алып, карапайым калк өзүнө татыктуу адамды шайлап алып, кумтөр кени Кыргызстандын карамагында иштетилип, кече жакында Теңиз Бөлтүрүк кумтөр тууралуу маалымат берди. 850 миллион доллар таза кирешет таптык деди. Кумтөрдөн 24-25 жыл, 30 жыл аралыгында 90 миллион доллар салык түшкөн болсо, кечегиде 22 миллиард сом же 25 миллиард сомдун тегерегинде Кыргызстанга салык түшүптүр. Мурдагы эле версияларды айта турган болсок, урматтуу кыргыз элим. Мурдагы эле версияны айта турган болсок, 2 айдын ичинде 80 миллион доллар Кыргызстандын казынасына түшкөн. Садыр Жапаров кыргыз эл үчүн иштеп атабы, же тескерисинче эс алып жүрөбү? Садыр Жапаров лыжага барып койсо, кийген кийимине чейин айтып ушинтип атат. Бирок ал эл үчүн жатып чыкканын, эл үчүн кыйынчылык көргөнүн, кандай бир башынан бир сыноо өткөндөрдү эмне үчүн ушул бузук компания, бузук адамдар айтпайт? Кудай буйрса, Куда кааласа, урматтуу кыргыз элим, баардыгын тарых өзү тастыктайт. Садыр Жапаров колунан келишинче жакшы иштеп атат. Жана бийликти ким басып алды? Бийликти, урматтуу кыргыз элим, биринчи Атамбаев чыгып атат, Албек Ибрагимов чыгып атат, Сапар Исаков чыгып атат, Равшан Жээнбековдор жана башкалар ушулар чыгып атат түрмөдөн. Биринчи октябрь окуясынан кийин. Андан кийин барып туруп Садыр Жапаров элдин эң артында Молдовановкадан чыгып келип атат. Ошондо бийликти ким басып алып атат? Садыр Жапаровду калдайган калың эл барып чыгарып келди. Биринчиден. Экинчиден, Садыр Жапаров келип эле сразу же Ак үйгө же өкмөт үйүнө кирип басып отуруп алган жок. Эл талап кылып турган кезде дагы парламент мыйзам чегинде
мыйзамдын ошол убакта бир гана бийлик бар эле, президенттик бийлик жок, премьерлик бийлик жок, парламенттик бийлик бар болчу. Ошол парламенттик бийликтин себеби менен Садыр Жапаров көпчүлүктүн добушу менен, көпчүлүк коалициянын эмеси менен, колдоосу менен премьерликке отурду. Мыйзам чегинде. 2 айга жакын убакыт отуруп, андан кийин бир аз убакыт калганда премьерлигин тапшырып, президенттик шайлоого эркекче аттанып кетти. Президенттик шайлоого небір бир адамдар ат салышты. Текенин улага ат салышты, тигинин троллю салышты, жада калса куудулунан баштап, ырчысынан баштап, чорчусуна чейин, жада калса көчөдө жүргөнүнө чейин катышып кетти. Бирөөлөрдүн каржысын төлөп койгон себеби менен. Бирок алардын ичинен бардыгынан топ жарып, 6% алган Мадумаровду аттын чаңын чалыктагыл аркага калтырып, Садыр Жапаров 80% калдайган калың элдин добушу менен карапайым калктын башына 1.195.000 добуш менен 80% элдин колдоосу менен президент болуп келди. Ушинтип президент болуп келген адам басып алдыбы? Же 6% алган адам бийликке көзү күйүп президенттикти самап отурабы? Бүгүн Кудай буйрса, Кудай калса 2 эфир кылам. Садыр Жапаров элдин эң артында чыгып атат. Бийликти эч убакта басып алган жок. Калдайган калың элдин колдоосу менен келип атат. 6 менен 7-нин ортосунда эң арт Садыр Нуркожоевич. Калдайган калың элдин астында аянтка келип чыгып атат. Элдин бардыгын сабырдуулукка чакырып атат. Анчалык эле Мадумаров Адахан Кимсанбаевич, сен кыйын болсоң, элде сен татыктуу сен эмең болсо, эмне үчүн аянтта келтекчеп жүрөсүң? Мурду башың канчалап качкан бойдон кетпедиң беле? Эл менен ушунчалык тыкыз байланыштасың, элди ушунчалык сүйсөң, эл сени сүйсө, эмнеге сени жетип эле алып барып өкмөт үйүнө киргизген жок? Же эмнеге ак үйгө киргизген жок ошол убакытта? Түрмөдө отурган, мыйзамсыз камалган, Кумтөркенин биздин байлыгыбыз, биздин бардык нерсебиз Кыргызстанга иштешсин деп жүргөн Садыр Жапаровду алып келип, калдайган калың эл колдоп берип койгонуна эмне мынча чачалайсыңар? Же мен азыркы президенттин 6 менен тикемен тик туруп келдим. 6 тең мага каршы чыгат деп карап туруп калп айтып атасыз. Алардын бардыгын мен факты менен, далил менен далилдеп, сиз кайсы жерде калп айтканыңыздын бардыгын көргөзөм. Кенен бүгүн эфир жасайм бүгүн. Сиздин чыныгы жүзүңүздү ачканга колуман келишинче аракет кылам. Сиз жана сиздин тролль компанияларыңыз, диплому жок адамдар парламентке келип депутат болуп келди. Убагында мени Садыр Жапаров үй алып берип койгон, машина алып берип койгон деп караладыңар. Бул анын аягын минтип жүрөт, бул тигинин тиягын минтип жүрөт деп туруп мени каралап туруп, мен мурда 1 жыл мурун айткан видеомду азыркы убакта пропаганда кылып бардык жерде айтып атасыңар. КТРК кылбай, Кыргыз телеканалы кылбай, ошол жерди кара яшык кылып жүргөндө адамдар мага кайрылуу жасап жүрүптүр. Каяктан байганыңарды, кимдин аркасынан адам болгонуңарды, баарыңардын айыбыңарды ачып чыгарып кое электе, бир жериңерди жакшынакай карманып, тынч отурганга чакырам. Бузукларды колдоп аткан, бузукларга өзүнчө жан тартып аткандарга. Азыркы убакытта мамлекеттик кызматта иштеген ар бир адамга Садыр Жапаров азыркы убакытта приказ берди. Бардыгын диплому текшерилсин деп. Тилекке каршы бир Сагызгандын секретары болуп жүргөн, ошонун тиги жакта кассир болуп жүргөн адам жасалма диплом менен кармалып, жасалма диплом менен ошол айыпталып аткан убактысы. Россиядан алган дипломунун нускасы жок. Ошонун айынан бардыгы текшерилип чыга турган болду. Бул жакшы көрүнүш. Кудай буйрса, Кудай кааласа, урматтуу кыргыз элим, алданып
Бийликти бул алыш керек, бийликти тиги алыш керектен токтотуш керек. Бийликте иштеп аткан Садыр Жапаров элге жагып атабы? Элдин талабы болуп атабы? Болду, бүттү. Кээ бир губернаторго кайрылам. Айрыкча Таластын да губернаторуна кайрылам. Азыркы отурган. Өзүңдүн колуңан келбейт. Келген адамды көрө албайсың. Бирок аларды жаманатты кылганыңарды токтоткула. Мен таластык катары. Көрүп калган болсоң жеткирип койгула. Кимдин ким иштеп атканын, ким уктуп атканын баарын билебиз. Экинчиден, бийликти басып алгандар эмне үчүн түрмөдө отурат? Курсан Асанов мамлекеттик ишти, мамлекеттик аскерлердин, мамлекеттиктин адамдарын, укук коргоо органдарынын басып алган. Кантип басып алган? Билесиңерби? МВДны барып басып алды. Бул мыйзамсыз. Ошонун себебинен отурат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин Молдокматов барып басып алды. Ошон үчүн камалып отурат. А берки эме болсо Пикет Клаус, Митинг Клаус деп Калмаматов. Бирөөлөр менен встречаларды кылып аткан материалдар бар. Ошон үчүн кармалып атат. Тилекмат Күренов болсо Садыр Жапаров токтоосуз кетсин деп пост жазып, Садыр Жапаровга эме жарыялайбыз деп, ошонун себебинен отурат. Садыр Жапаров бир да жерди басып алган жок. Кээ бир дөдөй бир адамдарга айтып коер элем. Биз минткенбиз, биз тигинткенбиз деген токтотсун. Садыр Жапаровду каралагандарын токтотсун. Адахан Кимсанбаевич, сиз өз колуңуз менен берип жиберген 275 метр боюнча бул жараксыз деп атасыз. Ошол 24 мартта Ош областында өткөн чогулушу болгон. Бул 9 мартта кол коюлуп атат, 2009 жылда атасыз. 24 мартта өткөн ошол чогулушта соглашение барбы? Келишим болгонбу? Кимдер өткөргөн? Ошону ачыктаңыз. Сиздики эчтекеге жарабай турган болсо, тажик бийлигине, Тажикстандын адамдарына сиздин жөн эле кол коюп койгонуңуз алар үчүн закон, мыйзам экен. 275 метр боюнча Баткен эли мага чалып, Көкташ эли Адахан Кимсанбаевичти алып келди деп атат. Адахан Кимсанбаевич, ушинтип эркек болгондон көрөк ремениңизди чечип туруп асыл болбайсызбы? Жүрүңүзчү, мен сизден дагы мына 3-чү жолу кайрылам, суранам. Көкташка баралычы, эл менен жолугалчы. Эл мага чалып, менден суранып атат. Алып кел ошону бул жерге. Көкташты бизден сурабай эмнеге берип жиберген бул жерди деп айтып атат. Ошонун азабын азыр чегип атабыз. Биздин азыркы убакта алакыбызды көрсүн деп. Эми ушуну бир билгиле. Мен таң калганым, кече Көкташтан өзү Баткендин бир жеринен болуп туруп, Баткенден кеткенине 20 жыл, 30 жыл болуп. Бирок ал адам Көкташта жашабайт экен. Чыгып алып, Көкташтын айткан адамдары бул туура эмес, булар жалган маалымат айтып атат деп, Адахан Кимсанбаевичка жан тартып, ошонун позициясын колдоп аткан адамдар бар. Силер азыркы убакытта Көкташта күнүнө ызы-чуу ар кандай бир нерселер болуп атат. А ошону көзүңөр менен көрбөгөндөн кийин, өзүңөрдүн үйүңөрдү, жериңерди сатып кеткенден кийин, тиги жактагы элдин тагдырын сатып кеткенден кийин, каяктагы бир жер берип жүрген адамды эмне үчүн мынчалык коргойсуңар? Адахан Кимсанбаевич бир эле ушул жерден эле жер берип токтоп калыптырбы? Ысык Көл областан берди. 4 пансионатты берди. 50 гектар ошонун аянты. Жанагыл гостиницалар берилип атат. Эс алчу борборлор берилип атат. Окуу жайлар берилип атат Ысык Көл областынан. Токмоктун тушунан 500 метр берилип атат. Ошол Баткен боюнча эле токтоп калса бир жөн. Адахан Кимсанбаевич жер берген жагынан сиз элди эң акыркага калтырып, өзүңүз алдыңызга ат салдырбай, жерлердин баарын берип жүрген адам катары тарыхта каласыз. Кааласаңыз, каалабасаңыз да. Баткенде жанагыл 4 көчө боюнча чыгып, өзүнчө өздөрү Бишкекте жашашат, 20 жыл, 30 жылдан бери. Ошолор чыгып, силер интервью бербей койгула. Тиякта жашаган адамдар берсин. Чынында мына Кудай турат, үстүндө Кудай турат, ошол жерде интервью берип айтып чыгып аткан адамдардын бирин тааныбайм мен. Мен аларды өзүм, мен барганда мындай сыртынан 1-2 адамды көргөм.
Алар менен мен такыр таныштыгым жок. Кайнасам каным кошулбайт. Бирок жерлер сатып жүрген адамдарга каршы чыгып жүрген адам катары, Кыргыз элине кыянатчылык кылган адам катары бир тараптуу эмес. Чындыгында келген ногул азыркы келген парламент дагы жерди берип жүрбесин деген максатта чындыкты чыркыратып калдаган калың элге айтып атам. Биринчиден. Экинчиден, Адакан Кимсанбаевич, Маймак маселеси боюнча сиз чечтиңиз беле ошону? Көксай маселеси боюнча 5000 гектар анклав болуп турган. Сиз чечтиңиз беле? Канча айылга, канча жерге тагдырына талкалап койгонсуз сиз. Таптаза отурасыңар, таптаза отурасыңар. Бийлик мындай, бийлик тигиндей, ал бул. Эмне үчүн силер Садыр Жапаровдун ушундай жакшы бир иш кылгандарын, ушундай азыр эмелер жылыш болуп аткандарын айтпайсыңар? Ушундай техникалар алынып атат, башка мисалы могу эметип чек ара бекеттерине башка нерселер кылып атат, анан убагында Бакиев деле 90 квартирада салып турган жылына деп. Садыр Жапаров биринчиден маалыматтардын баары жетишпей турганда келген эмес. Ушунчалык маалыматтардын баары жетишип, мындай айтканда катуу айтсаң, осуруп койсоң жетип кала турган маалга келип калдык биз азыр. Ошондой убакытта, кыйынчылык убакытта. Экинчиси, дүйнө жүзү катастрофада туруп, пандемияда туруп, кризисте турган убакытта Садыр Жапаров келди. Эми ушундай кыйынчылык убакытта Кыргыз эл үчүн жан уруп кызмат кылып аткан президенттерди акарат айтып эмне кереги бар? Адакан Кимсанбаевич, сиз чындыкты эч убакытта айткан эмессиз. Так сизге айтам. Сиз каззапсыз, жалганчысыз, только жалган сүйлөйсүз. Аны бүгүнгө чейин сиздин жалганыңызды өзүңүздүн сөзүңүз менен тастыктап далилдеп берем. Кудайдан коркуңуз, сураныч сизден. Мен сиздин камалып кетишиңизди, мен сиздин ошол 275 метрди берип, анан жазасын алып калышты мен деле каалабайм. Бирок сиз камалып кеткен болсоңуз, сиз ошо жазасын ала турган болсоңуз, өзүмдүн күнөөм деп билиңиз. Ал жерге мен алып барып, же Жапаров Садыр Нуркожоевич алып барып, же Камчыбек Кыдыршаевич алып барып, Ташиев кол койдурган эмес. Өз каалооңуз менен барып кол койгонсуз. Бирок сиз госсекретарь болуп турган кезде сиздин ал жерге барганга укугуңуз жок болчу, мыйзам чегинде караганда. Бакиевдин ордуна Бакиев, президенттин ордуна президент, спикердин ордуна спикер Кыргызстандын башыңызга кийип алып отургансыз ошол убакытта. Жанышка 18 жашар баласы деп чепкен менен Түбөтайды, анан кийин камчыны мен карматкан эмесмин. Аны сиз карматкансыз. Эки жүздүүлүгүңүздү токтотуңуз. Урматтуу элим, баарыңардан суранам, өтүнөм. Баарыңар алданбай, Садыр Нуркожоевичтин кылып аткан иштерин, Камчыбек Кыдыршаевичтин кылып аткан иштерин баарыңар баалагыла. Жакшыбы, жаманбы, тууганбы, таанышпы, паракор болсо, жаман ушундай бир саясат жүргүзсө, Кыргыз элине кыянатчылык кылып иштөө, ушундай левый бир иштер жасаган болсо, кими сол болсун, жаңы келеби, эскиси келеби, жазасын алып, камалчусу камалып, кузчусу кузуп атат. Анан бүгүн Адакан Кимсанбаев боюнча толук мен айтып берем. Айтат, кузса кузуп аткан чыгар, бирок оостон оозго кузуп атат дейт. Кана эмне алып атат, эмне кылып атат дейт. Адакан Кимсанбаевич, сиз Бакиев, Курманбек Салиевич кеткенден кийин сиз ким болуп калгансыз? Сиз никто болчусуз. Мага окшогон эле көчөдө бир жарансыз. Анан кийин буларга окутат, буларды атайын даярдайт деп. Міне Садыр Нуркожоевичтин окута турган бир курсу бар бекен. Билебиз, сиздин алда максимумда турган окута турган курсуңуз бар. Окуучуларыңыздын баардыгы жана эметип Урайымовго окшогон чимкириктер, Эмилге окшогон дөдөйлөр, ушуга окшогондордун баарын чыгарып алгансыз. Фейк кылып. Алардын баардыгы орго элементарный эле менин бир сөз сүйлөгөнүмө татый албай отурушат. Канча сиз окутпаңыз, ал адамдын жүрөгүндө болуш керек, дээринде болуш керек. Дээринде болгон адам ошол нерсе кылат. Мен Садыр Жапаровду тарыхта калгым келип, колуна кол, бутуна бут болуп, Кыргызстан кыйынчылык турган кезде, итке минип турган кезде, сормосузго сазга батып калган кезде чыгарайын, ошондо жардам берейин, унчукпай отура бербейин деп, колуман келишинче салым кошуп аткан инсандардын биримин. Сиздин окутуп шпаргалка бергениңизди билебиз. Сиздин жаныңызда жүргөн диплом сатып алган, шпаргалка окуп, мекенчилдерде жүргөндө шпаргалка окуп жүргөнүн да билебиз. Бирок Кудайга шүгүр, мен шпаргалка окуган эмесмин жана окубайм дагы. Мен силерге мындай далил үчүн, факт үчүн айтып коеюн.
Мына көріп алғыла. Шпаргалка деген жоқ. Көріп алғыла бір сірә. Еш нәрсе жоқ. Мына сілерге факты. Мына жарым саат аралығында сөйлеп атам, факты дәлелмен сөйлесем. Шпаргалканы сілерге еле бұйырсын, сілерге бердік. Бірақ бізге Қырғызстан тыныштығы керек. Иштеп атқан адамды иштеп атты керек, бағалап атқан адамды жақсы бағалашыбыз керек. Өз уақытысына. Елдерге жаман айтып, жаман нәрсе қылып, бір жалған маалымат жеткіріп, бір нәрсеге жетем деп ойлауыңыз еш уақытта жетпейсіз. Кеше бензин мәселесі бойынша айтты, солярка мәселесі бойынша, жана башқа мәселе бойынша айтып кеттіңіз, жана банк бойынша, жана башқа бойынша айттыңыз, азаматтар депчи. Бүгін сіздің қандай азамат екеніңізді, қаншалық байлығыңыз бар екенін, андай байлықты қаяқтан алғансыз, же атаңыз сізге кетіп атып бір алтын таштап кеткен бе, қатты сөзмен айтқанда алтын чычып кеткен бе сізге, алар түгенбей заманбап машиналарды айдап особняктарда жашап атқаныңызды көрөлү атпайық па? Мисалы 30 000 сомдон айлық алып ушунчалык эбегейсиз байлыкка каяктан ээ болуп калсыз деп ойлоном да мен дагы. Жер берген жагынан эч кимди алдыңызга салдырган эмессиз. Ушак айткан жагынан эч кимди салдырган эмессиз. Элементарный өзүңүздүн айылыңызга бир жакшы бир иш жасаган эмессиз. Баарын эле көрүп билип турбайыкпы? Бирок Садыр Нуркожоевичтин дагы атасына асылып кеттиңиз. Антип атасына асылбаңыз. Кимдин болбосун эч ким атасына асылбасын. Ата деген бул бизди бул дүйнөгө алып келген себепчи бир ыйык бир адамдардын бири. Эне дагы ошондой бир ыйык бир адамдардын бири. Кызсыңарбы? Кыз 40 үйдөн тыйуу дейт. Ошон үчүн кыздын аркы жагы да берки жагы дагы тыйылып туруш керек. Атасынан улуу адамдарга акарат жаман сөз айтпаш керек. Адам болгонду үйрөнөлү. Адам. Айбан эмес. Алланы оозуңузга алып, хадистен сүйлөмүш болуп, динди жамынып туруп, жаман иштер жасап атканыңыз баардыгы белгилүү болуп турат. Ошого, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, бүгүн Кудай буйруса, Куда кааласа, узун эфир кылып туруп, көп маселелерди айтам. Бийликти эч ким басып алган жок. Мыйзамда баардыгы көргөзүлүп турат. Адахан Кимсанбаевичтин 3 нерсесин айтайын. Президенттик башкарууну каалайм деди. Бирок президенттик башкаруу келди. Садыр Жапаров. Президенттик башкаруу бизди сазга батырат деди. Адахан Кимсанбаевичтин принциби жок экен. Биринчи кыргыз улутун сатып туруп, биринчи орус болуш керек, андан кийин кыргыз болосуң деп биздин тагдырыбызга чычып кетти. Үчүнчүсү, кече отуруп алып, мына Эрнест Кыязовго берген интервьюсунда айтып атат, парламентке дейт, жакшы адистер келсе дейт, билимдүү адамдар келсе дейт, күчтүү адамдар келсе, ошондо бизде парламентаризмда боло бере турган болсо, сонун болот дейт. Өзү мурдатан бери парламентаризмди жаман көрчү эле го. Мына 3 эле нерсени атып атам. Дагы мынонча кекиртектен айтып берсем, аны сөз көп, эфир чоюлуп кетет. Анан Адахан Кимсанбаевич, сиз кимди алып келдиңиз? Диплом сатып алган, коридордо бүткөн, билимсиз адамды алып келдиңиз. Анда сиз ушунчалык мыйзам, билимдүү, илимдүү адамдар алып келе турган болсоңуз, Орузайым Нарматованын ордуна Эрнест Кыязов байкемди алып келип койсо болбойт беле? Тажрыйбалуу. 25 жылдан бери мына журналистикалык тармакта жүрөт. Атыр Абдрахматованы алып келсе болбойт беле? Мына Дээрский депутат деген Шайлообек атасын алып келсеңиз болбойт беле? Мына жакшы бир депутаттардын бири деген Эльвира Сурабалдиева эжебиз жакшы активдүү, бүттүк жагынан төп келишкен, ошону алып келсе болбойт беле? Айсулуу Мамашева деген эжебиз бар эле, аны алып келсе болбойт беле? Билимдүү. Же эмне сизге Facebook'та отуруп алып тролль болуп, шпаргалка окугандарды алып келесизби? Өзүңүз айта албаган сөздү ошол эмне Facebook'тан айттыртып, ошо трибунадан айттырайын деп атасызбы? Жок, андай болбойт. Андай вообще болбойт. Иштеген адамды көрө албайсыңар, өзүңөр иштей албайсыңар да, эки оңорго айтып атам, айрыкча эки оңорго. Тилекке каршы ушундай адамдарды тандабаган
Сіз сауатсыз. Сіз алишемдік қылған адамдардың бірісіз. Сауатсыз, түркөй, алишем деген сөздер сіз сөйлейсіз. Сіз өзіңіздің тақ түркөй екеніңізді, сауатсыз екеніңізді көргөстіңіз. Жақында бардығы тастықталып дәлелденеді. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети сіз алып келген адамдын диплому 100% жасалма экенин тастыктап дәлелдеп койду. Диплом сатып алган адамдагы мыйзамды, экономика жактан жана башка тармактан, билими жактан, ой жүгүртүү жактан өтө начар экенин көргөздү. Неге дей турган болсоңор, мен ошол убакытта эме менен келгем. Мүмкүн машина менен келгем, мүмкүн башка менен келгем. Менин Кыргызстанга кирип чыгып атканымды кантип билет дейт. Айланайындар. Сен Кыргызстанга жөө киресиңби, машина менен киресиңби, самолет менен киресиңби? Сен кааласаң да каалабасаң дагы Кыргызстандын 4 бурчунан кирген болсоң дагы тыкыр текшерилет бардыгы. Мына мыйзамсыз иш кылып жүрөрүк, мыйзамсыз качып жүрөрүк, мыйзамсыз иштер жасай берип, ушундай кадамдарга ургансыңар да. Анан көп чындык чыгып кетет деп дипломду сатып алып, анан кийин тиги азыркы отурган адамга барып эметилет, такалат деп. Чындык болсо давно чыгармаксың. Чындык болсо мурда эле чыгармаксың. Кой айланайын, боктон гүл жасаба, ачыгын айтканда мындай эле. Боктон гүл жасаба, сыйың барда ордуңду бошот дагы татыктуу бир адамга берип кой. Тажрыйбалуу адамга. Элдин талабы бул менин талабым эмес. Мага баары отурсаң отура бер, бирок диплом сен моралдык укуң жок да дипломуң жасалып келген. Булар тууралуу кечинде так, таза, факты менен, далил менен, экинчи телефон менен полный бүттүгүн көргөзүп, 1 сааттык эфир жасайм буюрса. Бийликти басып алгандар кимдер болгон? Бийликти басып алгандар 10-жылдан кийин Бакиевди кетирип 20-жылга чейин басып отургандар болгон. Неге дей турган болсоңор, ошол убакта 3 президент келген. Атамбаев бийликти басып алган. Каралар кетти, актар келди деп туруп, алда жерге Ала Ата аянтына эмени куруп коюп туруп, эстеликти. Өстөрү да бандит өстөр болгон, уурус өстөр болгон, жегичи өстөр болгон. Андан кийин не болду? Сооронбай Шарипович тап келди. Анын ортосунда убактылуу өкмөт деп менин эжем Отунбаева Роза Эжебевди алып келди. Не кылды? Каша кылдыңар баарын, каша. Ошон үчүн мага окшогон жаш балдар чыгып, өзүбүздүн жаныбыздан да, өзүбүздүн каныбыздан да коркпой, эл үчүн, жер үчүн тикебизден тик турабыз деп, ачык чындыкты айтып аткан адамдардын бирибиз. Баарыңарды чакырам, алданбаңар чакырам. Сабыр кылалы. 30 жыл сабыр кылдык. 30 жыл сабыр кылдык. Мурдагылар болсо тиги бийлик менен да келишип, бул оппозиция менен да келишип жүргөн. Ошонун айынан өнүкпөй 1 грамм аркага алдыга чылган жокпуз. Только аркага кеткенбиз. Булар дагы азыр оппозициямын деп алып туруп, өздөрүнүн условияларын баарын кылдырып алыш керек болуп атат. Булардын ой максаты ошол. Урматтуу кыргыз элим, алданбагылачы, мен силерден суранам. Алданбагылачы. Мен бирөөдөн 1 сом алып иштеп аткан жокмун. Өзүмдүн жумушумду аткарып, өзүмдүн жумушумду кылып, жадно мамлекет үчүн дагы, эл үчүн да бир нерсе жасайын деп убакыт бөлүп, ушундай иштерди жасап атам. Мага шпаргалка бериштин кереги жок эч кимдин. Мен кыргыз саясатында кайнап жүргөн, саясатчылар менен жүргөн чоң бир аттуу баштуу адамдын баласымын. Апрель, сентябрь жана башка мисалы тармактардын баардыгы бар, күндө кабарлар чыгарат. Ошону дээрлик 15 жыл, 20 жылга жакын аралык болуп калды. Бала кезимден баштап көрүп жүргөн адаммын. Тиги жакта отурган депутаттарды, мындай министрлерди менен, атам менен чогуу жүрүп, бала кезимде көргөм. Мен ошондой бир атанын, апанын балдарымын. Бирок мен мамлекеттик кызматта 1 күндө иштеген эмесмин. Дагы келечекте да иштебейм деген ниетим бар. Парламентке да баргым келген жок. Жана башка да кызыккан жокмун. Элим байыса, элим буттан турса, элимде болсо, кыргыз элимде болсо, менде болот деген принципмен жашап келаткан адамдардын биримин. Мени каралаганды,
Мени қарапайым халыққа тепкілеткеніңерді тоқтатқыла. Мен ел алдында тазамын. Жер сатқан емеспін. Диплом сатып алып, бұл тиіп барып, Адаханның арқасыменен парламентке отырған емеспін. Ушул сазывта мен 100% депутат бола алганга мүмкүнчүлүгүм бар болчу. Бардык нерсем төп келип турган. Мен колдогон Багыт саясий партиясы баш аягы 25 000 добуш алган. Бир гана мени гана элдер таанып, анан талапкерлердин тууган уруктары берип, ошондой добуш алдык. Биз тоонун аркы бетинен Токойдун берки бетине чейин эл мени колдойт деп комментарийлерин өчүрүп коюп, жакшы гана 10-15 эле комментарийни калтырып, элдин баарын сабатсыз деп, элдин баарын зектеп айтып аткан адамдардан эмесмин. Мынча адам колдойт деп 899 добуш алган эмесмин. Уялбай, мен добушумду БШК алып койду дейт. Күйдүрбөгөлөчү айланайын. Күйдүрбөгөлөчү ачык эле сөз. Күйбөгөндү күйдүрүп, күл болбогонду күл боло турган адамсыңарда просто айла жок да, силерге сөз жок да. Зачем негатив менен жашап, негатив. Өзүңөрдү өзүңөр кемирип бүтүрсүңөр. Өзүңөр жакшы жашоодо жашабайсыңар дагы, ушул жакшы жашоону каалап аткан элди башка жака түртүп атасыңар. Бизге эмне кереги бар? 4-үнчү төңкөрүштүн бизге эмне кереги бар? Казакстанды кече көрдүңөр, 30 жыл аркага кетип калды. Мынайкы урматтуу кыргыз элим. Биз мындай нерсени 3 жол өткөрдүк. Урматтуу кыргыз элим, баардыгы оңолот, баардыгы ордуна чөп. Бир аз гана убакыт керек. Эми бир ушунчалык бир чек-чейип туруп кийинип бардың, бир жаман бир үйгө барып жашадың. Ал үйдү жашап, ал үйдүн баардыгын ордуна келтириш үчүн не керек? Өзүң 1 сом акчаң жок, бардың. Алардын баарын келтириш үчүн акча табыш керек, булактарды караш керек, тытын иштеш керек. Андан кийин ошол үйдү жасап, ошол үйдү заманбап кылганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Садыр Жапаров 36 миллиард дефицитте келген. Bir жыл аралыгында минус 36 миллиардты 500 миллион долларга 30 жыл аралыгында чыгарды. Кече Адахан Кемсанбаевич айтат, бир эле эмет, ушу бир эле кылды. 30 жыл эле ушуну айтып берет дейт. Адахан Кемсанбаевич, тарыхта биринчи жолу ушундай иштер жасалып атса, аны айтабызбы же айтпайбызбы? Бир тараптуу биз саясат, мен өзүм бир тараптуу сөз чыгарган жокмун, бир тараптуу нерсе кылган жокмун. Болгон ачуу чындыкты айтып атам силерге. Ошон үчүн кыргыз элим, кыргызстандыктар, баарыңардан суранам, баарыңардан өтүнөм. Мындайларга алданбогонго баарыңарды чакырам, алданбагыла. Жер саткандар дагы, эл саткандар дагы жасалма диплом болобу, баардыгы мыйзам чегинде жооп бериши керек. Баарыңардын ишиңерге ийгилик, көрүшкөнчө. Бакубат жашоо баарыңыздарга каалайм, ишиңиздерге ийгилик. Аллах ыраазы болсун. Кечинде сонун эфир жасап, экинчи эфирди чыгарабыз. Ассаламу алейкум.